Саламатсыздарбы? Мен ат Мансур Абылаев. Ишкерлик боюнча, бизнес боюнча талкуулар улантсак. Бүгүнкү теманы ошо ниша боюнча сүйлөшсөк. Ниша дегенибиз бул кайсы тармакта ишкерлигибизди алып барабыз, кайсы тармакта бизнес жасайбыз деген маселеде. Эми бул көбүнчө жаш ишкерлердин маселеси болуш керек. Ишкерликке бараардын астында эмне кылып бизнес кылсам, эмне кылып ишкерлигимди жүргүзсөм деген маселеде. Эми ниша тандардын сүйлөшөрдүн астында ошо бизнестин жалпы ою ошо биз бир нерсе продуктты жасап беребиз, тейлөө же болбосо продукт. Бир формасы продукт болот, же болбосо тейлөө жүргүзүп бергенибиз ошого деген өзүнүн наркы болот. Ошо наркын деген жасап бергенибизге, кошумча нарк кошуп бергенибизге биз акча алабыз да. Ошол жактан ниша тамдардын астында биз билишибиз керек, кайсыл жакта биздин өзгөчөлүктөрүбүз бар, артыкчылыктарыбыз бар деп. Мисалга алсак, биринчи жолуккан 100 кишиңизден эмнеңиз артыгыраак болот? Мисалы үчүн гитара черткениңиз күчтүүрөкпү, же болбосо интернетте казып чыгып маалымат таап чыкканыңызданбы, же болбосо ушундай эле, же болбосо бир интернеттин ичиндеги бир инструменттерди жакшы билесизби деген ушундай сыяктуу да. Ошонун тегерегинде нишаны издесек биздиге жеңилирээк болот. Башка жана айткандай эле 100 кишиге караганда биздин артыкчылыгыбыз көбүрөөк болот дегендей да. Жана ниша тамдардын астында сөзсүз түрдө жакшылап анализ кылышыбыз керек. Бул биринчиден базар деп коет го, рынок. Ошо болуп жаткан нерселерди талдап көрүп, канча өндүрүшчү бар ошол тармакта, кандай жол менен өндүрүп атышат, кандай сапатка жетишкен, алардын кардарлары ким, ошондой нерселерди талдаганыбызда ошондо көрүнөт. Анан экинчи нерсе болсо бул башка конкуренттерди, биздин атаандаштардын продуктун карап көрүп, алардан биз эмнени артыкчылык кылып бере алабыз, эмне үчүн кардарлар бизден сатып алыш керек деген суроолорго жооп издесек, ошондо оңоюраак болот. Кыргызстанда тилекке каршы ошо анализ жетишсиз болуп калат. Мындай жалпыда айтылып жүргөн сөздөр менен эле ошого таянып эле биз ишкерликти баштап кетебиз. Мисалы үчүн автомобиль жуугуч жерлер жакшы киреш алып келип атыптыр деп туруп эле автомойка же болбосо авто жуугуч жерди ачып баштайбыз, же болбосо каттамдардын ортосунда, могу эки шаардын ортосунда жүргүнчүлүк каттамдар жакшы болот десе, ошол жака автобус алып туруп линияга чыгарып коюп жиберебиз. Ошондой шашылма түрдө же болбосо үстүртөн баамдап коюп бизнеске кирген бул аябай коркунучтуу маселе. Анткени ошол жака киргенден кийин бизде артка жолубуз кыйыныраак болуп калат. Любой ар бир бизнеске кирип атканда кирүүнүн наркы бар. Канча акча менен кирип туруп ошо бизнес баштап кетебиз дейбиз да, андан кийин канча акча менен кайра ошо бизнестен чыгып кетебиз деп. Бизнестен чыгыш үчүн да анын өзүнүн дагы төлөмдөрү болот. Ошолордун баарын эске алып туруп, анан киришибиз керек. Кеңешип кеткен бармак ооробойт дегендей, көбүрөөк ойлонуп, жакшылап талдап көрүш керек. Ошо талдап атканда андан кийин көрүнөт. Жанагы Кызыл океан жана Көк океан деген мындай экономикада түшүнүк бар. Кызыл океан деген бул атаандаштар көп болгон кичинекей аквариумду элестетсеңер, ичинде акулалар жүрөт, бири-бирин тиштеп, чоңу бар, кичинекей балыктар бар, баардыгы ошо бир океанда жүрөт да. Ошолдун арасында, ошол тармакта, ошол нишада жүрсө, бул бизнес кыйын болот. Ошондо карап көрүш керек, жанында эле бир Көк океандар болот да. Эч ким ал жака кирбеген, эч ким ал жакта продуктларын сунуштабаган жерде болсо, ал жерде жумуш алып баруу оңой болот. Атаандаштык аз, же болбосо жок, жана кардарлар көп деп ушундай элестетсеңиз. Анан көп бардык эле учурда ошо Көк океан деген бул Кызыл океанга бара-бара айланат да. Өзгөчө ошо Кыргызстанда. Мисалга алсак, бир жакшы продукт чыга турган болсо, бизде интеллектуалдык жактан коргоо аз болгондуктан, интеллектуальная собственность деп коет го, ошо интеллектуалдык жекечиликтин коргоосу азбы, ошондой жакта конкуренттер, атаандаштар көбөйүп, сиз жасаган нерсени таптак ошондой кылып жасап туруп эле чыгарып коюшат да.
бир учурда бир жакшы мисал болду эле, жанагы этно фуршет деп туруп, тойлорго барып, фуршетин коюп, кыргыздын даамдарын сунуштап, ушинтип тамак кылып жүргөндөр болчу да. Анан жарым жылдан кийин карасам, ошо этно фуршет деп туруп, ар кандай түрлөр чыгып кетиптир. Бул атаандаштык да. Анан башкалар дагы көп ичин талдабайт болуш керек деп ойлойм. Ошо жакшы болуш керек, мында биз кыла алабыз деп туруп кылып баштайт дагы, анан кийин чоң атаандаштык башталат. Жана биз айткандай кызыл океан болуп башталат дагы. Анан кийин бизде атаандаштыктын жолу катары эле баасын түшүрүү болуп элестетип калат. Ошондо баасын арзаныраак кылсак эле бизге кардарлар келе баштайт деп туруп, бири-биринин баасын түшүрүп отуруп рынок сынат да. Атаандаштыктын эң начар жолу бул баа менен атаандашып, ошо баасын төмөндөткөндөн деп ойлойм. Анткени баасын төмөндөтө отуруп биз өзүбүз кеткен чыгымдарга жетип калабыз, анан дагы ылдый түшүп кетебиз. Бул учурду экономикада демпинг деп айтат. Башкалар өзүнүн наркынан дагы арзан кылып сатканда да. Бул учурда деген көпкө узабай бизнес жабылат, ошентип эле башкалардын да бизнеси жабылып, ушинтип рынок сынышы мүмкүн да. Ошого тилекке каршы Кыргызстанда болуп жаткан бул учур, ошо терең анализ кылбай ошол жака, ошол сферага кирип кеткенибиз, бул деген начар көрүнүш. Эми дагы бир мисал мындай: ар бир бизнести баштаардын астында жакшылап талдап план түзүшүбүз керек. Бизнес план жасаган дагы өзүнүн баасы болот. Бул бизнес план жасаган өзүнүн адистери болот. Алар деген рынокто жакшылап талдап, атаандаштарды талдап, ошол кантип ошол өндүрүш болот, же болбосо тейлөө кызматы кантип көрсөтүлөт, аны деген кантип жармалаш керек, ошолордун баарын талдап чыкканда эле көрүнөт. Ошол жака кириш керекпи, ошол нишага, же болбосо кирбеш керекпи деген. Мисалга алсак, жанагы сүт алып өткүзүп жүрүшөт эмеспи, сыр жасап, мисалы үчүн. Ошондо сүттү деген мисалы үчүн 20 сомдон алат экен дагы 35 сомдон сатат экен деп айтса эле, баарына деген аябай чоң көрүнүп, 15 сомдун ортосунда экен деп мисалга айтып атам да, так баалар эмес. Ошондой деп көрүп туруп, анан кийин ошол жака киришибиз керек дейт да. Ошондой бир мисал болгон. Ошол жака кириш үчүн $50,000 коротобуз, ошондой кылып туруп бизнес жасайбыз деген кишилер болгон. Аларга жакшы сунуш болгон: силер биринчи бизнес планды түзүп алгыла, анан кийин көргүлө, ошол жака кириш керекпи, кирбеш керекпи, бизнес план примерно $2,000 турат десе, жок, $2,000 ал жака сарптаганча аны көрүп, биз деген жумушубузду баштап иштеп илгерилеп кетпейбизби депчи. Арадан бир жыл, 2 жыл өткөндөн кийин ошол киши болгон $50,000 баардыгын коротуп, бизнеси банкрот болуп, тааныштары менен баары менен урушуп, партнерлору менен урушуп, жыйынтыгында эмне болот? 2 жыл убактысы кетти, $50,000 чыгым болду, мамилелердин баары бузулду, өзүнүн энергиясы да жоголду деп. Же болбосо башында деген бир ай шашпай ошо бизнес план заказ берип, ошону жакшылап талдап койгондо $2,000 чыгым менен ошол жака жок, кирбешибиз керек экен, бул жакта деген 15 сом баа айырмасы болсо дагы андан көрүнбөгөн дагы көп кыйынчылыктар болот экен. Кайсы жактан алабыз, анан кийин машина жолдон бузулуп калат, машина бузулбаш үчүн эмне болуш керек, жана механиктер керекпи, же болбосо кошумча дагы машина керекпи, анан кийин сүт сааганда деген ошончо майлуулугу ошондой чыгабы деген, жалпысын айтканда ошо ичиндеги майда чүйдөлөрдүн баардыгы ошол маанилүү да. Мындай бизнести карап көрө турган болсок, мындай чоң шар катары карап көрө турган болсок, бул талдоо дегенде бул декомпозиция деп коет. Муну деген майда бөлүктөргө чачып туруп, ар бир майда суроолоруна чейин жооп издеп, жооп табып, ошолорго ар бирөөсүнө жооп берип туруп, кайра ошол шарды чогултсак, ошондо деген талдалган бизнес болуп туруп, ошондо баштаган жакшы болот да. Мына бизнес молодость деген жакшы бир программа бар эле. Ушул программада айткандай, эгер силердин артыкчылыгыңар жалаң сатыкта, соода саттыкта болсо, ошо продукт алып жүргөн кишини издегиле деп. Көп учурларда кишилер бар, өзүнүн продуктусу бар, болгондо аны деген сатып элге чыгара албай жүргөн болсо, ошолорго жардам берип, тууган туушкандар болобу, же болбосо достор болобу, ошолорго сатуу жагын жардам берип, же башка жагын жардам берип, же болбосо ошондой жакшы баалуулук түзүп бергенден да. Эми жалпысынан ошол бизге бизнес туруктуу болуш үчүн баардыгы чынчыл болуш керек. Ошо бизге төлөп берген акча, бул деген биз жасап берген иш аракеттерибизге, биздин жасап берген кошумча наркыбызга ошого төлөнөт. Ошол деген
базар баасы менен тең болуп, чынчыл адал иштерди жасасак, ошондо бизнесибиз туруктуу болуп, түбөлүктүү болот деп ишенем. Ошол бизнести туура тамдаңыздар. Эгер суроо жоопторуңуздар болсо, комментарийге кошуп жазып коюңуздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.